Ассаламу алейкум, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүн дагы бир сыйра дүйнөдө кайсы бизнестер эң кирешелүү экен деп издөө салдым дагы интернеттен бир нече макалаларды окудум. Тааныш ишкерлер менен бир сыйра сүйлөштүм жана ошо ар кайсы маалыматтарды статистикалык атайын иштетүүчү ошо программалар менен жана жасалма акыллардын жардамы менен карадым да. Эмнеси азыр 2025 жылда дүйнө жүзү боюнча эң көп акчаны алып келет экен? Ошол суроого жооп берип көрөлү. Маалыматты өзүңөр да текшерип көрсөңөр болот. Дүйнөдөгү эң кирешелүү бизнес бул деген маржасы жогорку бизнес деп эсептелинет да. Маржа деген бул өзүнүн баягы өздүк баасынын үстүнөн канча эсе дагы акча өндүрсө болот. Канчалык ошол акчанын кошумча баанын, кошумча нарктын көлөмү чоң болсо, ошончо ушул бизнес жогорку маржиналдуу деп эсептелинет да. Эми кандай багыттар ошондой экен бир көрөлү да. Эң биринчи орунда бүгүн дүйнө жүзү боюнча баары бир алдыда эми кечекти бул деген технологиялык компаниялар жана IT продуктулар, анын ичинен жасалма интеллект менен коштолгон стартаптар да. Мисалы үчүн программалык камсыздоону сатуу же болбосо SaaS деген мобилдик тиркемелер, булуттук кызматтар, атайын жанакы кийүүчү технологиялар көп акча алып келип атат. Мисалы үчүн акылдуу сааттар, фитнес трекерлер аларды иштеп чыккан ишкерлерге көп акча алып келүүдө дал азыр, дал ушул жылы да. Анткени дүйнө жүзү боюнча элдер карып атат, узак жашап атат, ооруп атат, ден соолукту карагысы келет, докторлор спортко бар дейт. Алар деген ошол фитнес трекер тагынып алып, кан басымын, кант жана өзүнүн баягы атайын акылдуу таразаларга туруп алып, салмагын ченеп, спорт жасап, атайын тамак ичип ушундай аракетте да. Анан ушул нерсени байкаган, ушуга үндөгөн, жардам берген жасалма акыл менен коштолгон системалар бүгүнкү күнү акчаны аябай көп алып келип жатат. Маржиналдуулугу өздүк баасына кошулган үстөк баасы наркы 70-90% чейин жетип турат да. Анткени өндүрүлгөндөн кийин мастаптоо чыгымдары аз. Мисалы үчүн ошол Apple компаниясы өзүнүн акылдуу сааттарына 40-60% үстүнөн маржа алат да. Эгерде Кытайдан чыккан смартфон ошол эле Apple мисалы үчүн Кытайдан жыйнагандан кийин анын баасы кээ бир учурда ушул 500% чейин чыгып кетет деп эсептелинет дүйнө жүзүндө. Эмнеге ошондой? Анткени суроо талап жогору, өзгөрмө чыгымдардын аздыгы жана процесстердин автоматташтыруунун мүмкүнчүлүгү да. Мисалы үчүн программаны сатканда ошол эле бир эле мобилдик колдонмо аны 1 миллион киши жүктөп алып 50 тыйын төлөсө эле ошо 1 миллион 500 миң 100 миң жыйналып калат. Мындай эле да. Эгерде 10 миллион киши жүктөсө же болбосо миллиард киши жүктөсө миллиондогон эле акча түшөт да. Ошол нерсе болуп жатат дүйнө жүзүндө. Люкс товарлар жогорку ушундай суроо талапта болуп жатат. Баалуу зергер буюмдар, атайын дизайнердик кийимдер, мисалы үчүн ошо бут кийим, Jimmy Choo деп бир кездерде өтө модный болду эле да. Элиталык алкоголдук ичимдиктер, яхталар, люкс кемелер жана ошол учактар. Өзгөчө мындай кандайдыр эксклюзивдүү товарды жазсаң, баягы эле кээ бир учурда бир мамлекеттин жылдык бюджетинин баасындагы ошол яхталарды сатып алышат бай адамдар. Ошолорго суроо талап аз болсо дагы бирок бар да. Анын маржиналдуулугу кээ бир учурда 300-1500% чейин жетиши мүмкүн. Кээ бир учурда мисалы үчүн кымбат күндөн коргоочу көз айнектер, дизайнердик ич кийимдер, кичинекей чүпүрөк же кичинекей темир $25 турса, аны жасаганы үстөк баасы менен, атайын дизайн, атайын баягы жасалгасы менен, модасы менен анын баасы 2000, 5000, $10,000 болуп кетет да. Ушундай акылга сыйбас, бирок болуп жаткан нерсе дүйнөдө болуп атат да. Эмнеге? Эксклюзивдүүлүк, уникалдуулук, премиум сегментинде жогорку суроо талап жана бай адамдардын өзүнүн бай экендигине кичине мындай ынаныш үчүн
ишениш үчүн, аны түшүнгөндөн ырахат алыш үчүн жана башкаларга ошо бай экенимди көрсөтөйүн деген ниеттенен да келип чыгып атат. Албетте өтө бай адамдар көп учурунда кайра эле люкс кийимдерди бир сыйра кийгенден кийин кайра жөнөкөй кийимге өтүп калышат да. Кээ учурда эң бай адамдар жөнөкөй эле катардагы эле орточо кишидей эле көрүнөт да. Бирден нерсесин көрсөтпөйт өтө байын. Бирок баягы орточо байлар аябай ошого кызыгат, баягы өзүнүн байлыгын элге көрсөтүш үчүн, баягы көзүн кычыштырыш үчүн өтө шашат да. Ошондуктан буга суроо талап бар. Анан албетте сезондук жана майрамдык товарлар, мисалы үчүн жаңы жылдык жасалгалар, той көйнөктөрү, гүлдөр, мисалы үчүн сахарная вата деп коет, пахта кант, попкорн. Маржиналдуулугу кээ учурда 300-4000% чейин жетет. Мисалы, ошол эле сахарная вата мындай бир чай кашык кантты ыргытып 50 тыйындык, ошону кайра ошо 200 сомдон, 250 сомдон же 100 сомдон, 60 сомдон сатышат да. Ошо балдар баягы сейилдеп жаткан жерлерде. Кээ учурда, кээ өлкөлөрдө анын кошумча наркы 4000% чейин чыгып кетет да. Мисалы үчүн чиркөөгө арналган шамдар, анын бир ошо шамдын баасы эгерде 1 сом болсо, аны ушундай атайын сыйынуучу жайларда, чиркөөлөрдө кээ учурларда ошо 100 сомдон, 1000 сомдон сатып ийгендер бар. Аякта 3000, 4000 үстөк пайыз менен кээ учурда саткан бааларды кездешет да. Эмнеге ал болуп атат? Өздүк наркы төмөн жана белгилүү мезгилдерде суроо талабы өтө жогору да. Ошондуктан элди кызыктырат. Энергетикалык жана премиумдук ичимдиктер да аябай жогорку деңгээлдеги маржаны таап жатат. Мисалы үчүн Red Bull ушул маржиналдуулугу 500дөн 1000% чейин болушу мүмкүн. Мисалы үчүн ошол кээ учурда кинотеатрларда ар кандай суусундукту сатышат. Глобустан барып алсаң, ошо же болбосо базардан барып алсаң, суусундуктун баасы 60 сом. Ошол эле баягы кинотеатрга келе калып эле көрө калайын десеңиз эле бир маалда эле ошол жерден 160 сомдон сатып ийет да сиздерге. Анткени бул баягы атайын бир жерде муктаждык, мындай чекиттик муктаждык бар жерлерде кошумча бааны кошуп сата беришет да. Эми аэропортто айтпай эле коеюн, аякта шаар ичинде кофе ичсеңер 170-140 сом, аэропортко барып кофе ичейин десеңер 500-600 сом да, мисалы үчүн, же андан да жогору баалар кездешет. Эмнеге? Ингредиенттер өзүнүн наркы төмөн. Бирок айрым шарттар болгондуктан ошол шарттарда өзгөчө суроо талап да. Элдер алат эле жоктон. Билим берүү жана медициналык кызматтарды алсак, онлайн курстар, жеке медициналык тейлөө, билим берүү платформалары бүгүнкү дүйнөдө ошо жакшы эле акча алып келип атат да. Өстөк пайыздары, өстөк нарктары 50-70% чейин. Айрыкча онлайн форматындагы масштабтоого аз болгон үчүн, масштабтоого кеткен чыгымы. Ошондуктан алар ушундай жакшы нарк алып келет. Эмнеге? Бүгүнкү күнү ушул билим алууга, адистештирилген медициналык кызматка суроо талап аябай катуу өсүп атат. Ага дефицит болуп атат да. Ошол доктурлар аз дүйнө жүзүндө, сапаттуу. Мисалы үчүн билимди алганга элдер шашып атат. Анткени кадимкидей билим алсаң, эртең колдонсоң жашооң жакшыга өзгөрүп кетип атат. Аны байкагандар да көп. Ошондуктан ушул тарапта иш аракет алып барсаңар, албетте маржиналдуулук чоң болот да. Экологиялык таза продукцияда дүйнө жүзүндө мода болуп атат. Ал бир четинен ден соолукка байланыштуу. Дарыда эле эмнени жесең ошоусуң да. Кайсы бир, мисалы үчүн, тамакты таза, мындай жакшы экологиялык жактан жакшы тамакты жесең, кымбатыраак түшүп калат. 50-100 үстөк наркы пайыз болуп кетет, маржасы ушундай жогору болуп кетет. Бирок ден соолук чин болот да. Кантсе да ошого мындай туура салмактанган, туура баланстанган тамак аш доктурларда да айтышат, жегиле деп, диетага отургула деп. Мындай эле күнүмдүк тамак ашты жей берсең, чегин карабай, ошо ар кандай бөйрөк, боор оорулар, уйку без, ашказан оорулар тарай берет экен да, күчөй берет экен. Элдер азыр узак жашап калды, жакшы жашагысы келет жана ден соолугун карайт да. Ошондуктан булар дагы жакшы мындай кандайдыр бир мода болуп, тренд болуп, дүйнө жүзү боюнча тренд жылдан жылга өсүп, акчаны алып келип жатат да. Биздин мамлекетте кандай эң маржиналдуулук эмне болуп атат да бүгүнкү күнү? Бул туризм. Туризмде эми көлгө азыркы эле барсаңар, мисалы үчүн ошо үстөк пайызы 200-500, мисалы үстөк мындай наркы да, маржасы.
Ошондой нерсеси болуп атканын себеби анткени рекреациялык товарлар мындай эс алуучу жай көңүл ачуучу өзгөчө чектелген дүйнө жүзүндө калк көп. Ошон үчүн бир жерге барсаң жакшы тебилип алайын десең акчаны аябайсың. Эми биздин көлдө мисалы үчүн бир эле баягы алыс чыгыш түштүк Азияга барып келгенде эле же Африкага барып келгенде эле баа бирдей эле болуп калат да, көлгө барып эс алып келүү. Ошон үчүн маржасы аябай жогору да. Кыргызстан мамлекети, Кыргыз Республикасы бизде, Кыргыз мамлекети аябай мына бейиштүү жерде жайгашкан. Тегеректе карасаңар бүт жерде ысык, Кыргызстанда эле салкын да. Албетте туризм бул аябай чоң маржаны алып келет. Жергиликтүү азык түлүктөр жана экспорт аябай жакшы баа кошсо болот да. Ага бал жогорку сапатта бизде жаңгак, кургатылган жемиштер, аны жакшылап, жакшы упаковкага салып, ISO сертификатын алып, HACCP сертификатын алып, эко органик деген эл аралык сертификатты алсаң, аны ар кайсы өлкөгө кымбат баадан сатасың да. Мисалы үчүн ушул эле бирде бизден алып башка өлкөгө Дубайга алып барсаң, ошол эле өрүк мейизди бул жерден бир канча 300-400 сомдон алсаң бир килосын, аяктан жөн дегенде эле ошо 2000, 3000, 5000 сомго сатасың да. Ушундай үстөк пайызы жакшы. Ошо жергиликтүү азык түлүктө көбүнчө ушундай таттуу жемиштер, кургатылган жемиштер, мөмөлөр өзгөчө ушундай кошумча баа менен сатсаңар кетет. Микро ритейл жана сезондук товарлар албетте баягы сүйүү күндөрүнө арналган белектер, жаңы жылдык жасалгалар, же болбосо баягы гүлдөр жазгы майрамдарга, алардын кээ бир учурда ошо үстүнө кошулган наркы 300% ашып кетиши мүмкүн. Албетте бул да биздин өлкөдө жакшы эле акча алып келет. Бир сезондугу болгондо эле жаман да. Ошол нерсе тобокелдиктер бар. Мисалы үчүн жогорку маржалыкта товарлар сезондук болуп калат. Атаандаштардын саны көп болуп калат. Эгерде эчертең эле көчөдөн чыга калып эле элиталык алкоголь ичимдигин сатам десеңер сата албай каласың да. Анткени ишенген адамдардан алат, сенин колуңан албай коюшу мүмкүн, сен бүгүн эле келе калдың деп. Ишенген мындай дүкөндөргө барып эле аяктан эле алган оң деп эсептешет да, ошо бай адамдар. Туура рекламаңыз жетеби ала турчу кардарга, ал да чоң бир маселе. Албетте ийгиликке жетиш үчүн маркетинг изилдөө кылыш керек. Карап туруш керек кандай товарлар маржа алып келет. Бирок көп учурунда күнүмдүк керек, бирок маржасы аз болгон товарларды сатууга туура келип калат. Кээ бир учурда 20% элиталык товар сатсаңар, 80% күнүмдүк керектөөгө жараган товарларды сатыш керек болуп калат. Бизнести жакшы алып барыш үчүн. Бизнес пландоо курсун ушул QR кодду сканерлеп окусаңыздар болот. Өзүңөр үйрөнөсүңөр YouTube'тан кантип ушул бизнес планды жазганды. Видео сак болот, 6 модульдан турат. Ушул QR код менен чыккан сурамжылоо формасына толтуруп берсеңер, анан силерге кат келет. 2-3 күн ичинде ал каттын аркасы менен анан ошо курска коддорду алуу жолдору түшүндүрүлүп берилет да. Албетте акысы бар курстун, анткени мүмкүнү бар, ар бир нерсенин баасы бар. Билимди баа менен алсаң, көбүрөөк баалайсың да. Ушундай каналды колдоп койсоңуздар да болот. Эгерде силер башкача өзгөчө дагы бир ушундай жогорку маржиналдуу бизнести билсеңиздер, бөлүшүп койгула комментарийлерге. Башка окугандарга өтө чоң пайда болот. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Yolunda iş geldik de senin kuralın al. Business plan geri bağrına başlardan vur karavan. Çok arkasın car yolunda iş geldik de senin kuralın al. Вот туда. О, от души! Красота, блин. Охренительно видно.